Акча табуунун эң оңой жолу Эвалан сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Асел Кадырбекованын апасы ооруканага жатып калды. Ырчы Асел Кадырбекованын апасы сыркоолоп ооруканага жатып калды. Бул тууралуу ырчы кыз өзүнүн соц тармактагы баракчасына жазган маалыматка таянып, Барометр билдирет. Бул жыл менин апам үчүн абдан оор жыл болду. Бир гана энелер түшүнсө керек. Өз балаңдын оор абалда экенин көрүп, бул суноону көтөрүп кетүү кыйынга турарын энелер эле сезе алат. Менин апам бүтүндөй өмүрүн мага арнады. Жалгыз мен үчүн жан үрөп иштеп, бактылуу жашоо тартуулады. Азыр апам ооруканада. Апама ден соолук каалап дуа кылып коюңуздарчы. Апам, мен сизди жакшы көрөм. Батыраак сагайып кетиңиз. Эч качан оорубаңыз, деп жазды ырчы кыз. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Элизада Насипбекова: Кудайга шүгүр, көптөн бери тиленип жүргөн эң жөнөкөй, түшүнүктүү кайын журттуу болдум. Нурлан Насиптин эжеси ырчы Элизада Насипбекова барган жеринде өзүн келин эмес, алардын кызы катары сезип жаткандыгын айтат. Адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүнөн адам болор балдарды тарбиялап өстүрүү экен. Өзгөчө кыз балага эненин берген тарбиясы абдан жакшы болуш керек. Келин болуп барган жериңди өзүңдүн ата-энеңдей, бир туугандарыңдай жакшы көрүү. Жолдошубуз менен эң жакшы мамиледе жашайм десек, анын ата-энеси бир туугандары менен жакшы мамиледе болуу. Кудайга шүгүр, көптөн бери тиленип жүргөн эң жөнөкөй, түшүнүктүү кайын журттуу болдум. Эң сонун эки эжелүү болдум. Акылдуу, аккелүү жана кичи-пейил, инилүү, бир туугандай мамиле кылган эки абысындуу болдум. Кудайым кут кылсын. Таанышкан күнү эле жүрөгүмө эң жакын адамдардай кабыл алдым. Чогуу отурганда эч качан өзүмдү бөлөк адамдай сезген жокмун. Дароо эле аралашып кеттим. Отурган жеримде кайын журту ушактаган эмес, кайын журтумдун жакшы жагын чыгарып мактап турган келин болсом экен. Барган жеримден ата-энемдин берген тарбиясына алкыш алгым келет. Апасы абдан жакшы тарбия бериптир деген сөздөрдү уккум келет. Ата-апа, сиздерде эң жакшы тарбия берген ата-эненин кызы болгонума Кудайга чексиз шүгүр, дейт ал. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Белгилүү саясатчы, президенттикке талапкер Батирден көңүлдөшү менен кармалды. Кыргызстандагы белгилүү саясатчы президенттикке талапкер Батирден көңүлдөшү менен кармалды. Бул тууралуу маалыматты ишенимдүү булактар билдирди. Маалыматка таянсак, ал Бишкек шаарында жайгашкан батирлердин биринде жубайы менен үй кызматкери көрүп калышкан. Эске сала кетсек, көңүлдөшү бар белгилүү саясатчы президенттикке талапкер жана кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал. Ал саясатчыны кайсы каратекке сүзгөндүгү тууралуу ушул учурда тактоолор жүрүп жатат. Окурмандарга бир нече сааттардан кийин кабарлайбыз. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Ырчы Жони үйлөндү. Келинчегим ырдап чыгам десе колдойм. Күттүм ай, ыры менен элге таанылган ырчы Жони үйлөндү. 29 ноябрь күнү кыз узатуу тою болсо, 2 декабрь күнү тойканалардын биринде үйлөнүлпөт той өттү. Тойдун алдында таттуу түгөйлөр Жони менен Айжан Иранова сүйүү баянын айтып беришет. Жони, куш бооңуз бек болсун. Кандай сезимдер болуп жатат? Рахмат, толкундануу болот экен. Мени менен кошо ата-энем бир туугандарым да аябай толкунданып жүрүшөт. Үй бүлөдө 6 бир туугандын эң кичүүсүмүн. Менден улуулары үй бүлөлүү болгондуктан менин үйлөнүшүмдү көптөн бери күтүп жүрүшкөн. Апам үйгө коноктор келсе, кичүү балам үйлөнсө тойго чакырам деп атайын мага угуза айтып, намек кыла берчү. Бул күнгө да жеттик. Бирок биздин үй бүлөгө караганда Айжандын үй бүлөсү көбүрөөк толкунданып жатса керек. Айжан үйдүн улуусу. Булардын үйүндө мындай жакшылык биринчи жолу болуп жатат. Айжан: ооба, ата-энемден өтүп өзүм толкунданып жатам. Буга чейин турмушка чыккан эжелеримдин, курбу кыздарымдын сезимдерин түшүнөм деп ойлочумун. Бирок башыңа келгенде гана түшүнөт экенсиң. Бир нече убакыттан кийин той башталат. Тойдо өзгөчөлүктөр болобу? Жони: эч кандай өзгөчөлүк деле жок. Болгону тойдо ичимдик болбойт. Анткени биздин үйдөгүлөр ичимдиктен алыс. Дагы бир себеби кайнатам дин жолунда жүргөн адам. Ошол себептүү ичимдик койбогон туура деп чечтик. Андан тышкары 10 чакты унааны тизип алып шаарды кыдырбайбыз. Мындай нерсени жактырбайм. Ашыкча чыгым деп ойлойм. Азыр өзүңүздөр көргөндөй караокеде эс алып жатабыз. Бул жактан чыгып той өтө турган ресторанга барабыз. Тойго 400 киши чакырылды. Менин досторум, кесиптештерим эле 250 киши болуп калат экен.
Жубайыңызды тааныштыра кетсеңиз. Джонни, жубайым Айжан Жалал-Абадта төрөлүп Бишкекте чоңойгон. 5 бир туугандын улуусу, 20 жашта, студент. Экөөбүздүн ортобузда 9 жаш айрым бар. Жакшы Айжан, кыздар кыялкеч болот эмеспи? Тойду кандай элестетчү элеңиз? Оба, кыялданчумун. Жолдошум экөөбүз жар ыры менен коноктордун алдына чыгып жатканыбызды, менин бапырайган, шлейфи узун көйнөк кийип алганымды элестетчүмүн. Өзүм каалагандай көйнөк кийдим, бирок биздин тойдо жар айтылбайт. Муну Джонни каалаган жок. Болочок жолдошуңуздун кандай болушун каалачу элеңиз? Жолдошумду элестетчү эмес экем. Бою узун болсо экен деп эле койчумун. Бирок Джоннинин бардык сапаты мага жагат. Өзгөчө жөнөкөйлүгү. Буга чейин Джонниде жөнөкөй адамды жолуктурган эмесмин. Ички дүйнөсүн, мага кылган мамилесин жактырдым. Мени сыйлайт, такыр жаман сүйлөбөйт. Ошондуктан бул адам менен турмуш курууга даяр болдум. Тамаша көйлүгү да жагат. Кээде чектен ашып тамашалап салат. Мен көтөрө албай ыйлап калам. Кайра өзү кечирим сурайт. Джонни, сиз Айжанды кайсы сапатын жактырасыз? Джонни, Айжанын колунан көп нерсе келет. Тарбиясы жакшы, жакшы үй бүлөнүн кызы. Анан албетте татынакайлыгы жагат. Арабызда көп жаш айырма болгону менен Айжан бат эле таарынып калат. Эркелегиси келет. Эркелетип койсом маанайы көтөрүлүп калат. Экөөңүздөр кантип табышып калдыңыздар? 2018-жылы жайында таанышканбыз. Анда Мария деген ырма клип тарталы деп кыз издеп жатканбыз. Инстаграмдан Айжанды көрүп клипке тартылууну сунуштагам. Ал ата-энем уруксат бербейт деп макул болгон жок. Бирок биз жазышып жүрдүк. 1 жылга жакын жазышкандан кийин жолугушууга чакырдым. Алгачкы жолугушууда экөөбүз тоого чыгып бири-бирибизге ырдап бергенбиз. Мен гитарамды алып, Айжан дагы жакшы ырдайт. Айжан, оба, ошол жолугушууда эле бири-бирибизди жактырганбыз. Бири-бирибизге мурда эле жолуга бербей деген элек. Кыз-жигит катары 1,5 жыл сүйлөштүк. Ушул менин адамым деген сезим кайсы учурда пайда болду? Алгачкы жолугушууда бир аз сүйлөшкөндөн кийин эле менин адамым деп ойлогом. Жаңылбаптырмын. Менде да алгачкы жолугушууда ошондой эле болгон. Бирок дагы сүйлөшүп көрүш керек дедим. 1,5 жыл сүйлөшкөндөн кийин баш кошууну чечтик. Ушул жылдын февраль айында Айжанга сөйкө салып брондоп койгом. Тойбуз сентябрь айында өтүшү керек эле. Пандемияга байланыштуу ресторандар жабык болуп, тойдун датасы жылып кетти. Күзүндө үйлөнгүм келчү, кышында үйлөнөм деп такыр ойлоптурмун. Бирок ар бир мезгилдин өз керемети бар. Кызга сөйкө салып ата-энесинен колун сураптырсыз. Кыздын өзүнө үйлөнүү сунушун кантип киргиздиңиз? Экөөбүз үйлөнөбүз деп эле чечип койгонбуз. Бирок башкалардай болуп сюрприз даярдап колун сураган жокмун. Ал үчүн Айжан таарынды. Башында таарынып жүрдүм. Джонни сөйкө салгандан кийин үйлөнүү сунушун киргизүү туура эмес болуп калат го деди. Бирок кыздар романтиканы каалайт экенбиз. Анткени менен кийин таарынбай калдым. Джоннинин ата-энеси менен таанышуу кандай өттү? Былтыр сентябрь айында апамдын 60 жаш юбилейи болгон. Той болгон жерге апама белек кылайын деп Айжанды алып барып тааныштыргам. Мен анда апасы менен гана эмес, бир туугандары, тойго келген баардык туугандары менен тааныштым. Той өтүп жаткан ресторанга барып алып, мен кирбей эле коеюнчу, сени сыртка күтүп турам деп кайра качкам. Бирок таанышуу мен элестеткендей оор болгон жок. Бат эле баары менен тил табышып кеттим. Апасы мага жакшы мамиле кылат. Мен да жакшы көрөм, өз апамдай болуп калды. Айжан, кайнене кайната менен жашайт экенсиздер. Муну укканда сүйүндүм. Мен үй бүлөмдү ушундай элестетчүмүн. Мага чоң үй бүлө болуп жашаган жагат. Анын үстүнө Джоннинин ата-энеси менен жакшы тил табышып кеттим. Мамилебиз аябай жакшы, көз тийбесин. Джонни, Айжан жакшы ырдайт деп калды. Алдыда ырдап чыгуу оюңуз барбы? Джонни бул боюнча кандай пикирде? Мен кичинемден ырчы болом дечмин. Мектепти бүткөндө да консерваторияга тапшырам деп жатып, акыры убакытта айнып кеткем. Азыр КУнун журналистика факультетинин 3-курсунун студентимин. Бирок журналистика деген меники эмес экен. Кийинки жылы кайрадан консерваторияга тапшырам деген оюм бар. Бирок ырчы болбойм. Бул билимди өзүм үчүн гана алгым келет. Үй бүлөдө бир гана ырчы болсо жетет. Айжан ырдап чыгам десе колдойм. Деги эле Айжан кандай иш баштайм десе колдоого даярмын. Сулуулук салонун ачуу кыялы бар. Ошол кыялын орундатууга аракет жасайм. Буга чейин ушул тармакта иштеген. Чыгармачыл адамдар менен жаш оор дешет. Сүйлөшүп баштагандан тартып бизге Джоннинин чыгармачылыгына эч кандай зыяны тийген жок. Ырчылар үйдө көп болбойт, гастролго көп чыгышат, түндө иштешет дешет. Анын баарын өзүмдү даярдап койгом. Жакшы, бактылуу болуңуздар. Сиздердин жалаң жакшы жаңылыктарды угалы. Маалымат булагы Супер Чекит KG.